Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудайыбыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз Матай 5-бөлүм 8-аяттагы жүрөгү тазалар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт деген теманы карайбыз. Таза деген сөз кирсиз, чаңсыз, чаңы жок, кири жок, тагы жок дегенди билдирет жана ал адамдын абалын гана эмес, иштерин жана ыйыкталуу процессин дагы көрсөтүп турат. Иса Теңир жүрөгү тазалар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт деген сөздөрдү айтканда, ал муну менен эмнени айткысы келген? Асманга барганда жүрөгүбүз тазаланып, анан Кудайды көрөбүзбү? Же жер үстүндө жашап жүргөндө жүрөгүбүз тазаланып, анан Кудайды көрөбүзбү? Айыптын китеби 42-бөлүм 5-аятта азыр болсо сени көзүм менен көрүп турам деп жазылган. Айып жер үстүндөгү жашоосунда Кудайды көргөн жана бул сөздөр азыр дагы актуалдуу. Кудайды көрүү мүмкүнчүлүгү өткөн чакта же келечекте гана эмес, азыр дагы бар. Бул кантип болот? Канткенде биз Кудайды көрө алабыз. Мунун жообу буга чейинки аятта айтылган бакыттардан көз каранды. Биз буга чейин караган бакыттарды эстейли. Эмне үчүн алар ушундай иретте, ушундай тартипте айтылган? Биринчи бакыт руху жакыр болуу. Адамга өзүнүн чыныгы күнөөкөр абалын көрсөтөт. Анан ал куткарылуу алгысы келет. Ошентип ал асман патшачылыгына ээ болот. Калган кийинки бакыттын бардыгы ушундан келип чыгат. Тактап айтканда, адам өзүнүн руху жакыр жана күнөөкөр абалын көргөндө, бул биринчи бакыт, ал өзүнүн күнөөсү үчүн кайгырып ыйлайт. Бул экинчи бакыт. Ошондон кийин гана ал Кудай сөзүн жана жакшы кабарды момундук менен кабыл алат. Бул үчүнчү бакыт. Кудай сөзүн момундук менен кабыл алган адам Иса Машаяктын адилеттигине чаңкайт. Ал эми бул төртүнчү бакыт. Адилеттикке чаңкаган, суусаган адам Кудайдын ырайымын жана боорукердигин кабыл алганда бактылуу болот. Бул бешинчи бакыт. Ошентип адам Иса Машаяктын каны аркылуу тазаланып, таш жүрөктүн ордуна эт жүрөккө ээ болот. Бул жаңы келишимдин убадасы Жезекиэл 36-бөлүм 26-аятта айтылган. Демек, мына ушул бакыттарды башынан кечирген адам, ушул бакыттарга ээ болгон адамдын жүрөгү тазартылат. Башкача айтканда, Эфестиктер 1-бөлүм 7-аятта Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди деп жазылгандай, Машаяктын каны аркылуу жүрөгүбүз тазартылды. Ал эми Эфестиктер 5-бөлүм 26-аятка ылайык, Иса Машаяк жыйынды сөз менен жууп, тазалап, ыйыктоо үчүн өзүн берген. Демек, Исанын каны менен жана Кудайдын сөзү менен жүрөгү тазаланган адам гана Кудайды көрө алат. Жүрөгүн таза сактаган адам ар дайым Кудайды көрөт. Жүрөктүн тазалыгы бул Кудай менен мамилелешүүнүн шарты. Сиздин жүрөгүңүз Исанын каны жана Кудайдын сөзү менен тазартылды беле? Жана азыр сиз жүрөгүңүздү ар кандай күнөө менен булганбай таза сактап жатасызбы? Накыл сөздөр 4-бөлүм 23-аятта баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта, анткени өмүрдүн булагы анда деп жазылган. Ошондуктан биз ар дайым күн сайын Забур 138-23-аяттагы сөздөр менен Кудайга кайрылып, жүрөгүбүздү текшерип, жашообуздун бардык тармагын анализдеп турушубуз керек. Кудайым, мени сынап жүрөгүмдү бил. Мени сынап ойлорумду бил. Кара, мен коркунучтуу жолдо эмесминби? Мени
түбөлүктүү жолдо жетектеп жүр. Амин.